Мынакей 3D'бизди алып кирип алдык. Эми бул сабакта ал 4 функциясы менен таанышабыз. Булар кандай кызмат аткарат? Мына 3D'ни алып кирип алгандан кийин эми муну мисалы азыр жарымы жердин түбүнө кирип турат. Ошону көтөрүшүбүз керек. Анын үчүн бизге мына бул үйдөлдүйдүн знагын көрсөтүп турган кнопканы басабыз. Мына эми мына бул точкадан кармайбыз. Мынакей кайсы объектти кармаш керек болсо ошонун ушундай точкасы чыгат. Ошону кармадык. Эми левый мышты басып кое бербестен өйдөгө карай көтөрөбүз мынакей. Мынакей. Көтөрүп алдык. Мен архикатта четтерине архикаттын дарактарын неге болгон экенмин. Азыр аларды өчүрүп башкадан алып келип койдум. Lumion'дун өзүнүн объекттерин колдонобуз буда. Мынакей. Эми мына бул кнопка жөнүндө, бул функциясы жөнүндө үйрөнөлү. Муну бастык. Мынакей. Муну баскандан кийин бул мына объектти бияка жылдырат. Арака, берака, алдыраак, аркараак дегендей. Мынакей. Кайра үйдөраак көтөрүп алабыз. Эми мына бул объект жөнүндө тааныша турган болсок, азыр биринчи мына буну жакшыраак үйрөткөнгө аракет кылайын. Мисалы мына дарак жактан киребиз даракка. Мына мисалы ушул даракты алдык дейли. Мына бул жерге койдук. Эми бул бизге туура эмесирээк жерге жылгып коюлуп калды дей турган болсок, ушуну басабыз мынакей. Мына жылдырып койсок болот. Алдыраак мыш менен мындай кармап, мышты кое бербестен баскан абалда жылдырабыз. Мынакей. Эми ушул дарагыбыз размери бизге жакпай аткан болсо, мисалы мына бул бизде размер болот. Муну басабыз. Мынакей, мына бул чыкты. Эми муну мындай кылсак чоңоёт дарак. Мынакей. Муну аркага тарсак, мынакей кичирейет. Кичирейип, мынакей кичинекей мындай болуп калат. Каалаган размерге алып келип алсак болот. Мына бул функцияны билдиңиздер. Өйдө ылдый болот, мынакей. Даракты деле ылдыйга киргизип койсо болот. Өзүнүн размеринде турганы жакшы. Эми мына бул функция кандай функция? Муну баскандан кийин бул жерден айландыра турган функция чыгыш керек эле. Азыр муну башка нерседен карап көрөйлү. Мисалы мына машина. Мынакей мисалы машина дейли. Машинени койдук. Эми мына функция кандай иштейт? Мына машина турат. Мына эң үстүндөгү каалаган тарапка карай буруп койсок болот. Мынакей. Мынусу болсо алдыга, аркага жанагындай өйдө ылдый подъемдордо жасап койсо болот. Ушуну менен дөң жерге машинаны коюш керек болгон болсо, ушуну менен коебуз. Ал эми
капталга кыйгач адыр-падырлер жерлерге кое турган болсок, мынакей. Мындай кыйгач жерлерге мындайынан аңтарабыз. Мынакей. Şunday, эми мынакей, мына бол биздин объектти өчүрөт. Корзинанын сүрөтү бар. Муну басып туруп, мынакей кааласаңыз мындан алып келсеңиз, муну өчүрүп коесуз. Даракты өчүрүш керек болсо, бул алып келесиз. Биринчи мына даракты басабыз. Кийин муну өчүрөбүз. Назад. Ошол. Пикир сунушуңуздар жана суроолор болсо калтырсаңыздар болот. Кийинки сабактан көрүшөбүз.